Индустриалдык педагогикалык колледждин концерттик залы ыр сүйүүчүлөрүнөн куралган көрөрмандарга толгон. Анткени мында келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш акын Элмирбек Жеңишбек уулунун поэзия кечеси өтүүдө. Бүгүн биздин индустриалдык педагогика колледжинин студенти, жаш талант, жаштардын арасында жигердүү иш алып барып аткан Беделов Элмирбек Жеңишбек көчтөн поэзия кечеси аттуу поэзияга арналган ушундай жакшынакай кече өтүп атат. Ошондой эле бир адам болууга арналган ырлары абдан көп экен. Маңыздуу ушунчалык ырларын окуп бүткүчөктү ошол ырларга кирип поэзия дүйнөсүнө суңгуп кирип ушунчалык сен жан дүйнөңдү эмне жазса ошого алып барат да. Бул иш-чарага колледждин маданий түзүмү, чыгармачыл топтор, мугалимдер жамааты катышып, студенттик чыгармачыл топтун көркөм окуусу, эстетикалык көрүнгөсүн байыткан ырлар ырдалды. Аталган жыйында поэзия кечесинин башкы себепкери Элмирбек Жеңишбек уулунун жаңыдан жарык көргөн Ыр баша аттуу автордук китебинин бет ачары болуп, сыясы кургай элек ырларды окурмандар уга алышты. Өзүңдөн калды жалгыз бир сүрөт, өрттөнүп сүйүүм өкүттө жүрөт, алыстап менден баратсаң дагы, алсыз бир жүрөк өзүңдү сүйөт. Жан дүйнөм сыздап, эңсеңдин дайым, кааласаң болчу асманда айым, билбейсиң эми мен жүргөн жерде, белгисиз шаарда азыркы жайым. Негизи ушул китеп боюнча айтайын, бул китепти мен 4-5 жылдан бери, тагыраагы 5 жылдан бери ушул китепти жазып баштагам. Буюрса, ушул баягы ар бир нерсенин өзүнүн убакыты болот дегендей, ошол китептин ачылышынын убакыты ушул күнгө туура келген экен. Ушул даражага жеткениме ошол поэзия ордосу коомдук адабий бирикмеси чоң немеси бар, салымы бар, чоң бирикмедебиз, поэзия ордосундабыз, ошолор менен тыгыз байланышта болуп, ошо чыгармачылыкты улантып атабыз. Жаштайынан акындыктын жолуна кадам таштаган Элмирбек Ош облусуна караштуу Араван районунун Чөгөм айылында туулган. Мектептеги ыр сынактарында такшалган өнөрү кесиптик окуу жайында чыгармачылыкка аралашууга себеп болгон. Окуу жайда өзү сыяктуу жаштарды чогултуп, алардын ырларын иргөөчү, белсендүү акын жазуучулар менен жолугууга шарт түзгөн Үмүт адабий бирикмесин жетектеп келет. Анын сүйүү, турмуштук жол, тең туштарга насаат, патриоттук маанидеги ырлары чыгармачыл бирикмелер тарабынан бааланып, ал укулду окуйбуз сынагында диплом, эстелик, төш белги жана мыкты калемгер наамы менен сыйланган. Мен ойлодум, ушул баланы староста кылсам окшойт деп, анан кайра жок, мен муну староста кылбай, бир чоңураак иштерди алып барганга коеюн деп жаштар комитетинин төрагасы кылып шайлаганга макулдаштым. Келечеги алдыда биз бул балага ден соолук гана каалайбыз. Буюрса мыкты акындардын катарын толуктаган биздин жаштардын өсүп өнүгүшүнө бир салым кошкон, үлгү болгон мыкты инсан болот деп ишенебиз. Иш-чаранын соңунда аталган поэзия кечинин негизги каарманы окуу жайдын жетекчилик жамаатынын грамотасы жергиликтүү акындар тарабынан белектер менен сыйланды.